учурда кайсы саясатчы кайсы партия менен шайлоого барары айтыла баштады. Шайлоо учурунда партиянын курамына карап добуш берүү керекпи же келечекте ишке ашыра турган программасына маани берүү керекпи? Биз бул тууралуу шаар тургундарынын оюн угуп көрүүнү чечтик. Вообще барбайм дагы, шайлабайм дагы, барсам дагы баарын чейм. Эски жүздү кайталайт жаңы. Мен ушу элдин баарын айтар элем, ушу сатылбагыла. Да, во-первых, я нигде не видел, что избирательный участок, какой этот участок, что, кого и кандидатов мы не знаем. Не видели еще? Не видели, да. Мен азыр пока ошо добуш бергим да келбей атат. Эмне себептен? Себептен азыр ушу элдер ушундай эмеде оор маалда болуп атканда депутаттар баары каникулга кетип калбады. Анан кандай болот? Шайлагым деле келген жок чын эле. Ну, это моя гражданская позиция. Я не верю никому. Особенно после того, как случилась вот эта вот вся с пандемией, со всеми этими делами, мне это очень много на что открыло глаза. Вот. Ну, если я пойду, то я проголосую против всех. Мага эме азыркы жаңы келген партия болсо, эгер депутаттыкка эмесин коюпчу, жаңы келген партиялардын программасын окуп туруп, мен ошол именно жаңыларды шайлайм. Мына программасы жакса, мына биздин мына Кыргызстанды оңдой турган, честный, жүрөгү таза, жакшы жаштар келсе, мен ошолорду шайлайм. Азыркы жаңы депутаттардын бирин да шайлабайм. Партияларды азыр мен эч кимисине добуш бербейм. Эмне себептен? Анткени баягылар эле келет да партиянын баары эле ошол молодежьторду астына түртүп коюшуп өздөрү аркасына жашынып алып жүрүшөт. Анан кийин эмеге келгенде баягылар эле келишет да. Вообще барбайм дагы, шайлабайм дагы, барсам дагы баарын чейм. Ушу депутаттардын мурунку чакырылыштагыларды колдон келсе шайлабай эле турабыз. Мурун ушу 1000 сомго сатылып баары элдин баары шайлады эле. Эми азыр ошо 5 жыл өтүп ушу элдин баары эмнеге келди? Мен ушу элдин баарын айтар элем, ушу сатылбагыла. Өзүңөрдүн жакшы программаларын карап туруп анан шайласаңар сатылбагыла деп айтмакчымын. Мен программаларын карайбыз, андан кийин жаңы жүздөр келгенге эле макулбуз да. Биз азыр эскилердин баарын эч качан мен мисалы үчүн шайлабайм. Алардан эмне жакшылык келди, эмне кылдык, азырын баары эле ошо. Кыскасы биз шайлабайбыз. Кайсы партияны шайлаганын менен эч кандай биздин добушубузга көз карандысыз эле уже ким бийликте болсо ошонун партиясы өтөт. Андан башка эч нерсе. Азыр ошо жаңы жүздөр келип атат го, эми өтүп деле кетет да. Может, быйыл башка Вряд ли. Мен ишенбейм ага. Анткени көрүнүп эле келет атпайбы? Буга чейин болуп келген ушундай боло берет болуш керек. Программасын окуганда ары почти окшош эле да, баары эле мындай проценттик эме кылабыз, айлыктарды көбөйтөбүз, пенсияны көбөйтөбүз. Эч кандай андай результат болгон да. Жаңы кандидаттарды тандап, ошол добуш беребиз. Сиз баягы добуш бергенде программасын карап добуш бересизби же курамын караппы? Программасын караш керек, курамында караш керек ким бар. Себеби артта баягы олигархтар болуп, анан алдыга жаштарды коюп баягы андай да болуп кетиши мүмкүн. Эми ар ким өз ою бар да. Иштей турган адамдар, жаштар, элдин баары үмүтүбүз жаштарда болуп аткан себептен ошол курамын карайбыз го. Эми албетте программасы деле керек. Бирок ал деген канчалык деңгээлде ишке ашат, ал жагы да өзүнчө суроо да. Ишенбесиңер. Быйыл да шайлабайсызбы? Жок, быйыл да. Баарына каршыбыз. Жок. Бирөөдө татыктуу жок, ишеничим. Жаңы жүздөр келет да атпайбы? Баары бир эски жүздү кайталайт жаңы. Я бы хотела за ту партию, которую Бог управляет. Вот где была бы справедливость. А все остальное, людское, я не верю. Извините. Эки жактан карайбыз го дейм. Программасы кандай болот? Мурдагы депутат азыркы курамында кимдер бар? Кандай жумуш аткарышты? Кандай өздөрүнүн то, что они обещали, смогли это сделать. Аткарган жок. Эки тарабын тең. Бир тарап менен болбойт го. Жаңы болгон жаңы кадам, жаңы жакшы болот го дейм. Потому что бул уже турукташып калган нерсе да.